Президент Садыр Жапаров БУнун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарына катышуу үчүн Нью-Йорк шаарына келди. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Мамлекет башчысы БУнун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, БУнун башкы катчысы Антонио Гутерреш менен жолугат, ошондой эле бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөт. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуудан жабыркагандардын саны 183 кишиге жетти. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, алардын 21-и амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Стационарда 162 жаран жатат. Жабыркагандардын көбү Бишкек жана Ош шаарларындагы Саламаттыкты сактоо уюмдарына которулган. Баарына керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Чек арадагы кагылышууда 59 кыргызстандык каза болгон. Баткенге жалпы 775 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, анын ичинен 131 тонна өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан, 478 тонна жардам жарандар тарабынан өз күчү менен жеткирилген. Учурда кампада 165 тонна гуманитардык жардам турат. Республиканын аймактарынан чогултулган гуманитардык жардамдар 51 оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, Баткен облусунун аймактарына жөнөтүлгөн. Республиканын бардык облус жана шаарлар гуманитардык жардамдарды чогултуу боюнча жалпы 188 пункт уюштурулган. Белгилей кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан Баткен облусу боюнча 136 770 жаран эвакуацияланып, анын ичинен 3427 жаран убактылуу кабыл алуучу жайларга жайгашкан.